Kırgız memleketi менен Tacikistandın ortasındагы чегара көп жылдан beri чечилбей келген түйүндүү маселе. Кыргыз эли муну толук түшүнөт. Эмне деген чырлар, эмне деген чатактар, эмне деген зыяндар болгондугун. Канчалаган жаш азамат жигиттерибиз кеткен, канчалаган үйлөр, оокат жайлар, там таштар, мамлекеттик имараттар талкалангандыгын баарын кыргыз элинин көңүлүндө сакталуу. Бирок ошого карабай биздин кыргыз мамлекетинин жетекчилери, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров, генерал Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич токтоолук менен, сабырдуулук менен, керек болсо кечиримдүүлүк менен дипломатияны сактап, ушул чыр-чатагы жок ынтымакта, биримдикте дипломатиянын талаптарынын негизинде эки мамлекеттин чегарасы чечилишин дайыма ушу боюнча иш жүргүзүп келип атышат. Бирок тажик тараптан ар кандай пикирлер айтылып, улам жаңылап башкача талаптарды коюп келгенин баарыбыз көрүп турабыз. Чегараларды кеңейтүү, жолдорду кеңейтүү, тиешеси жок жерлердеги талап кылуу маселелери болуп келип атат. Буга баардыгыбыз, кыргыз эли дагы, кыргыз мамлекетинин жетекчилери дагы сабырдуулук менен мамиле кылып келет. Жакында генерал Ташиев жаңы документтер табылганын, тарыхый жаңы документтер табылганын жана ал табылган документтерде тажик мамлекет тескерисинче биздин бир катар жерлерди ээлеп алгандыгын, мурдатан тарыхый документ экендигин тапкандыгын айтып атат. Бирок биз азыр кыргыз эли чындыгында биз тааныш эмеспиз ал документ, кандай документ экендиги жөнүндө. Бирок ал документти иштин кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн мамлекеттин чегарасын чечүүдө сөзсүз пайдаланыш керек деп эсептейм. Себеби мындай маселелерде, талаш маселелерде, тартыш маселелерде, эки мамлекеттин кызыкчылыгын коргоо маселелерде ар ким өзүнүн документтерин, керек болсо илгертеден биздин ата бабалар чегараны чечүүдө ошол жерде орнотулган ата бабалардын коюлган сөөктөрүн, ошол жерде көмүлгөн кыргыз элинин боз үйлөрүн талкаланган, боз үйлөрдү көмүп койгон, башка оокаттарын көмүп койгон, иши кылып ошол жер биздики экенин далилдей турган нерселердин баарын пайдаланып келген. Эмне үчүн биз жанагындай тарыхый документ, эгер чын документ боло турган болсо, эгер мамлекеттин кызыкчылыгын үчүн иштей турган документ болсо, далилдей турган документ болсо, аны биз сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Ошондо дагы генерал Ташиев айтып атат, биз муну эгерде алар претензиясын койбой, токтотпой, кайрадан баштап эле кайра претензия кое турган болсо, пайдаланабыз деген айтып атат. Сөзсүз эле бүгүн аны көтөрүп чыгып, биз условия койбойбуз, шарт койбойбуз, мондай документ табылды, давай чегараны совсем башкача жазайлы деген шартты коебуз деп айткан жок ал. Ал айтып атат, эгерде мындан ары дагы баягы претензиясын улантып, дагы эле башкача улам бир нерселерди чыгара турган болсо, талаптарды кое турган болсо, сөзсүз биз ушул маселеде тарыхый документти пайдаланабыз деп атат. Албетте бул чегара маселеси деген өтө кылдат чечиле турган маселе. Керек болсо көтөрүмдүүлүк менен, сабырдуулук менен, акыл менен чечиле турган маселе. Дипломатиянын негизинде чечиле турган маселе. Дипломатиянын талаптарына ылайык эки элдин кызыкчылыгында чыр-чатагы жок ынтымакта чечиле турган маселе экендигин баарыбыз түшүнүп турабыз. Биздин мамлекетибиздин жетекчилери да так ушундай саясатты жүргүзүп атканы биз үчүн белгилүү. Мына күнүгө окуп атабыз, билип атабыз, кабардар болуп атабыз. Алардын көтөрүмдүүлүгү, өткөндөгү жаштарыбыз зыян болгон учурда болбой көтөрүмдүүлүк менен ошол Тажикстанга чейин барып, ынтымак маселеси болсун, ушундай чечели, биримдикте чечели, чыр-чатак болбосун деген, кыргыз элин сактайын деген жүрөктөгү сезим менен ошондой маселелер менен барып келишпедиби? Эң биринчи чатак чыккандан кийин. Муну да ойлонуш керек. Менимче кыргыз мамлекеттин жетекчилери азыр Тажикстан менен чегараны чечүүдө абдан туура
саясат жүргүзүп атат. Тынчтык жолу менен, келишим жолу менен, дипломатия жолу менен түзөлү деген чечим чыгарып атат. Ал эми жанагы маселелерди, конечно, мамлекеттин кызыкчылыгында тарыхый документтерди, карталарды, мурдатан эле чек араларды чечүүдө, Тажикстан менен чечүүдө, Кытай менен чечүүдө, бул Казакстан менен чек араларды чечүүдө сөз документтер, тарыхый документтерди, карталарды, ошол кездеги чиймерелерди архивде сакталып калган, пайдаланып келишкен. Абдан туура маселелерди коюп атат. Менимче кыргыз эли, баарыбыз кыргызстандыктар азыркы конкреттүү ушул кыргыз мамлекетинин жетекчилеринин Тажикстан менен чек араны чечүүдөгү жүргүзүп аткан саясатын баардыгыбыз колдошубуз керек деп ойлойм мен. И колдоого чакырам баарыңыздарды.